Бүгүнкү сабакта биз MATLAB жүйрөсүндө арифметикалык операциялар менен иштегенди үйрөнөбүз. MATLAB жүйрөсүндө төмөнкүдөй базалык операциялар бар. Алар кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Эми төмөнкү мисалды иштеп көрөлү. Бизге А жана Б деген эки жөнөкөй өзгөрүлмөлөр берилсин. Биз аларга төмөнкүдөй туюнтмалар түзүп алсак болот. Кошуу амалын аткарыш үчүн С барабар А кошулган Б. Кемитүү амалын аткарыш үчүн С барабар А кемитүү Б. Көбөйтүү амалын аткарыш үчүн С барабар А көбөйтүлгөн Б. Бөлүү амалын аткарыш үчүн С барабар А бөлүнгөн Б. Эми биз биринчи туюнтманы иштеп көрөлү. Мындайча айтканда, эки сандын суммасын тапкандай аткарабыз. Ан үчүн биз MATLAB программасын ачабыз. MATLAB программасын ачкандан кийин бул жерде команда window деген жумушчу бөлүмгө келебиз. Жумушчу бөлүмдө биз А өзгөрүлмөсүнө маани беребиз. Мисалы үчүн 9. Маани берип болгондон кийин Enter клавишасын басабыз. Бул жерде 9 деген сан А өзгөрүлмөсүнө ыйгарылды. Эми Б өзгөрүлмөсүнө 8 деген санды маани катары беребиз. Маани бергенден кийин Enter клавишасын басабыз. 8 деген маани Б өзгөрүлмөсүнө ыйгарылды. А жана Б өзгөрүлмөсүнө маани берип алгандан кийин биз жогоруда түзүлгөн туюнтманы жазабыз. С барабар А кошулган Б. Мына туюнтманы жаздык. Эми жообун алыш үчүн Enter клавишасын басабыз. Экрандан С барабар 17 деген жооп келип чыкты. Бул кайдан келди? Биз биринчи А деген өзгөрүлмөгө 9 деген маанини бергенбиз. Ал эми Бга болсо 8 деген маанини бергенбиз. Маани берип болгондон кийин жогоруда түзүп алган туюнтманы жаздык. Жазгандан кийин Enter клавишасын баскандан кийин бизге экрандан С барабар 17 деген жоопту чыгарып берди. Эми биз кемитүү амалын аткарып көрөлү. Башынан Ага башка маани берели. Мисалы үчүн А барабар 3. Маани бергенден кийин Enter клавишасын басабыз. Эми Б өзгөрүлмөсүнө маани беребиз. Б барабар 2 деп. Маанилерди берип болгондон кийин Enter клавишасын басабыз. Андан кийин биз кемитүүгө түзүп алган туюнтмабызды жазабыз. Туюнтмабыз С барабар А кемитүү Б деп түзүлгөн. Мынакей туюнтманы жазып болдук. Туюнтманы жазып болгондон кийин Enter клавишаны басабыз. Экрандан С барабар 1 деген жоопту ала алдык. 1 деген бул кай жактан келди? Биз А деген өзгөрүлмөгө 3'тү бердик. Ал эми Б деген өзгөрүлмөгө 2 деген санды маани катары бергенбиз. Маани берип болгондон кийин биз мына бул жерде С барабар А кемитилген Б туюнтмасын аткардык. Мындайча айтканда 3'төн 2'ни кемиткенде биз экрандан С барабар 1 деген жооп келип чыгат. Эми биз көбөйтүү амалын аткарып көрөлү. А деген өзгөрүлмөсүнө башка маани беребиз. Мисалы үчүн 2 орунду санын деле берсек боло берет. Мисалы үчүн А барабар 67 болсун. Ал эми Б барабар 23 болсун дейли. Маанилерди берип болгондон кийин Enter клавишасын басабыз. Маанилерди берип болдук. Эми көбөйтүү амалы аткарылыш үчүн биз жогоруда түзүп алган туюнтманын өзүн жазабыз. Туюнтмабыз С барабар А көбөйтүлгөн Б болгон. Мынакей туюнтманы жаздык. Туюнтманы жазгандан кийин көбөйтүү аткарылыш үчүн же болбосо жообун алыш үчүн биз Enter клавишасын басышыбыз керек. Экрандан 1541 деген жоопту ала алдык. Мындайча айтканда А деген өзгөрүлмөсүнө 67 деген санды ыйгарганбыз. Ал эми Б деген өзгөрүлмөсүнө 23 деген санды ыйгарганбыз. Ыйгарып болгондон кийин биз туюнтманы эсептегенбиз. Биздин туюнтмабыз С барабар А көбөйтүлгөн Б болду.
Жөнөкөй сөз менен айтканда 67 деген санды 23-кө көбөйткөндө биз экрандан 1541 деген жоопту ала алдык. Эми бөлүү амалын аткарып көрөбүз. Бөлүү амалын аткарып көрүш үчүн биз А өзгөрмөсүнө дагы башка маани берип көрөлү. Мисалы үчүн 3 орунду сан берип көрөлү. 567 деген санды бердик. Enter клавишасын басабыз. 567 А өзгөрүлмөсүнө айгарылды. Эми Б өзгөрүлмөсүнө беребиз. Буга 2 орунду сан берип көрөлү. Мисалы үчүн 89 деген. Айгарып болгондон кийин Enter клавишасын басабыз. Эми бөлүү амалы аткарылыш үчүн жогоруда түзүп алган С барабар А бөлүнгөн Б деген туюнтманы жазып коебуз. Мына жазып болдук. Жазып болгондон кийин экрандан мынакей жоопту көрө алдык. Ушундай жолдор менен биз MATLAB чөйрөсүндө арифметикалык операцияларды аткара алсак болот. Биз MATLAB'да бир гана бүтүн сандарды эмес, бөлчөктүү сандар менен деле иштесек болот. Мисалы үчүн А барабар 8,6, Б барабар 6,3 деген сандардын кошуу амалын аткарып көрөлү. Мына жазып болдук. Маанилерди бердик. Эми туюнтманы жазып коебуз. С барабар А кошуу Б. Мынакей экрандан төмөнкүдөй жоопту ала алдык. Кийинки сабактан көрүшкөнчө